коомдук ишмер, инвестор десек болот, мурдагы экономика министри Эмиль Үмүталиев. Бир четинен ашыкча шашуу ал психологиялык маселелерден болушу мүмкүн. Эркиндик деген эмнени түшүнүшүбүз керек, бул эмне? Эркиндикти каалабаган тоталитарлык режим эркиндик деген сөздөн ренжиткен деңгээлге алып келип койгон да. Сиздин эркиндигиңиз чексиз башка бирөөнүн эркиндиги башталган жерден чектелет. Демек, адамга тандоо мүмкүнчүлүгү, эркин тандоо мүмкүнчүлүгү берилсе, жоопкерчилик өзүнөн өзү калыптанат. Сен мага да ишенбе. Сен текшергенди үйрөн. Анан кантип сизде ушундай эркин ой жүгүртүү калыптанды? Кичинекей чагыман эле көп нерселер боюнча күнөм саначумун. Кыргыз концепт компаниясын түзгөндө мисалы кандай максат койдуңуз эле? Мына ошол адамдардын куюлушкан көпүрөлөрү элибизге, жерибизге жаңы бакубатчылыкты алып келет деп ишенгем. Кыргыз ойлойт, мен баркым бар деп калпагым кийет. Калпак дегени колбаса деп. Саламатсызбы, Политклиника медиасынын көрөрмандары жана биздин социал тармактагы баракчаларыбыздын, YouTube каналыбыздын колдонуучулары. Биз бүгүн эркиндик темасына багытталган подкастыбызды баштайбыз. Менин аты жөнүм Бахар Хакимова. Мен бизге келген алгачкы коногубуз менен тааныштырайын. Ишкер, коомдук ишмер, инвестор десек болот, өзүнүн көптөгөн жакшы ойлорун айтып жүргөн спикер десек дагы болот. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмүталиев. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсызбы. Убакыт менен жарышып жүргөн учурда атайын убактыңыз таап бизге келип бергениңиз үчүн эң алгач ыраазычылык билдирем, агай. Сиздерге рахмат, ишенип артканыңыздарга. Анан негизи убакыт менен мамилеңиз кандай, агай? Сиз деле бизге окшоп шашып-ушуп жүрөсүзбү же бардыгына жетишип, рахат алып жашайсызбы? Бул эки маселе, эки суроо койдуңуз, экөөсү тең абдан оор маселелерден, анан адамзат ага толук жоопторду таап бүтө элек. Эң ийгиликтүү же болбосо билем дегендер, же болбосо үлгү көрсөтө алгандар кичине бөлүшмүш болушат. Биринчиси, убакыт жөнүндө ал ар бир учурда адамдын койгон максаттарына жана көз караштарына тиешелүү болот. Анан эгерде жөнөкөйлөтүп айтканда, кээ бир адистер ошол тайм менеджмент деген түшүнүктүү бизнестегилер көп угуп калып атпайбы азыр? Тайм менеджмент деп убакытты колго алуу, убакытты башкаруу, убакытты тизгиндөө же болбосо убакытты иреттөө, ушул тайм менеджмент да. Мен эгерде кызыккандарга ушул илимди сунуштайм. Анын кыска түрү, узунураак түрү, керек болсо бир курстук түрү бар, көп китептер бар. Бардыгыбызга эле сөзсүз түрдө ошол китепти окуп чыксак эле ийгиликтүү колдонууга керектелбейт экен. Анткени баары бир ал адамдын өзүнүн көп башка касиеттерине жана турмуш тандоосундагы, турмуштагы жашоо жолдоруна тиешелүү болот экен. Анан экинчиси, сиз айтып кеттиңиз канчалык мен жайбаракат же болбосо бактылуу сезимдерге ээмин деп. Шашпай, рахаттанып дегендей да. Шашпыш эле жүрөбүз азыркы күндө көбүбүз. Ошо бир четинен ашыкча шашуу ал психологиялык маселелерден болушу мүмкүн. Аны кээ бир психологдор жанагы кыргызчага тынчсыздануу деп которобу, психология тилинде, кыргыз тилинде өнүгө элек да. Тревожность деген түшүнүк бар. Кабатырлануу деп койсок жарашат, Ошо кабатырланууга тиешелүү болуп кетпесе эгерде, негизинен динамика бул жакшы нерсе. Биздин коомдо акыркы жылдары ушу тез бир иштерди кылган же болбосо башкалардан тез кыймылдаган балдар болобу, кишилер болобу, биздин көзүбүзгө ал жагымсыз көрүнүп, биз аларды сындаганга шашабыз. Турмуш көрсөттү, илимдер көрсөтүп атат, ошондой кишилер башкаларга караганда ылдамыраак жана көбүрөөк көлөмдүүрөөк иштерди жасап бүтөт экен, кийин колунан келе баштагандачы.
эки эле мисалды келтирип коеюн азыр. Эки эле мисал. Бирөөнүсү бул Билл Гейтс. Азыр жашы 70ке жетип калыптыр. Анан ишке тиешелүү гана эмес, өзүнүн жеке балалык өсүп чоңойгон тарыхтарын, үй бүлөлүк таржымалын жана өзүнүн мүнөзү жөнүндө маалыматтарды өзү да ачыктап, анан тегеректегилер ачыктай башташты. Бул киши кичинекей чагында эч тынчтык бербеген, тынч боло албаган, анан башкалардын сынына тагылган бала экен. Математикадан ийгиликтүү болгону менен башка жактарынан жагымсыз мүнөздө болуп, аны керек болсо кээ бирөөлөр муну мектептен ордуна калтырыш керек деп сунуштаса, кээ бирөөлөр жок, муну кайра 2 класска өйдөрөк көтөрүп таштасак, ошондо жана математиканын билимини билгенинин аркасынан ошолор менен мүмкүн тынчып калар деп түшүнө албай сындагандар көп болуптур. Анан эне атасынын сүйүүсүнүн баркы жана айылына чөйрөсү билимдүү, аябай билимдүү чөйрө болгондуктан мунун четке кагылбай кайра ошол адамдык касиеттери башкаларга түшүнүксүз болсо дагы, бирок акыры натыйжасында башкалардан айырмаланган ийгиликтерге жетишпедиби? Эгерде мүнөзү орто болуп башкаларга жагымдуу болуп турса, ошол ийгиликтерди тааныбай деле калышы мүмкүн эле ал бала. Экинчи, бүгүнкү күндө дагы жаңы көп сындала баштаган киши бул Элон Маск. Бул киши чоңоюп калганында эле, азыркы ийгиликтүү болуп турган кезинде деле маалыматтар айтылып атат. Мунун жанагы аутизмге окшошкон бир эмелери, мүнөздөрү бар депчи. Анан бул азыр эле болуп калган жок. Бул кичинекей чагында деле балдарга аралаша албай, кээ бирөөнө жагып, кээ бирөөнө жакпай, кээ бир жерден мунун жүрүм туруму башкалардай болбой айырмалангандыгы үчүн муну көпчүлүк учурда сындап, сынтагып, же болсо кээ бирөө козгоп да коюшчу окшойт. Ошон үчүн биз жанагы ылдамдыкты сын таккандан мурда биз аны байкашыбыз керек. Ал башкаларга зыян келтирип атабы, келтирбей атабы? Эгерде башкаларга зыян келтирип атса, алар тиги психологдор айткандай нарциспи, психопатпы, ал башка маселе болуп кетет да анда. Эгерде башкаларга зыяны тийбей, эч кимге зордук, зомбулук көрсөтпөй, өзү менен өзү ошондой тынч жан болбой эле бирдемени изденип жүрсө, анын өзүнө да башкаларга да пайдасы тийип калышы мүмкүн, эгерде сабыр кылсак. Ошентип биз өзүбүздүн дагы башкалардын дагы мүнөздөрүнүн айырмачылыгына сабыр кылганды үйрөнүшүбүз керек. Сын таккандан мурда биз өзүбүздүн сыныбызды, стереотип түрдөгү байкообузду күмөн санаганды үйрөнүшүбүз керек. Күмөн санап, мүмкүн мен бир нерсени дагы байкабай, түшүнбөй турамбы? Менин билбегеним бардыр деп күмөн санап койгонубуз, сабыр кылганыбыз өзүбүздүн да жаныбызга тынч, кишинин да жанына тынч, анан коомчулукту дагы дүрбүтпөйчү. Анан баардыгын эле бирдей окшош кылып эле тизип алгыбыз келет, баарын тең бирдей отургузуп, бирдей кыймылдатып, бирдей сүйлөтүп, бирдей унчуктурбай. Бирдей кийим кийгизип, бирдей көздөрүн ылдый түшүртүп, анан баардыгын эле кулга айландырып алгыбыз бар да. Биз тилекке каршы ошол доорлордогу калыптанып калган кулдуктарды башкарган чөйрөлөрдүн көбүрөөк эрежелерин колдонуп жүрөбүз дагы деле. Агай, ушул сиздин айткандарыңыз ушул эркин ой жүгүртүү, эркиндикке алып келатат. Ушул боюнча кененирээк сурагым келет. Эркиндик дегенде биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Мисалы, кайсы бир деңгээлде пропаганда же болбосо бир бурмаланган маалыматтар боюнча эркиндик дегенде бул бейбаштык, аша чапкандык катары мүнөздөлөт да. Анан биздин кыргыз коомго дагы ушундай бир мүнөздөмө тиешелүү болуп калат. Эркиндик деген эмнени түшүнүшүбүз керек? Бул эмне мисалы? Абдан жакшы аракет кылып атасыз. Бул элибизге эң керектүү нерселердин бири, анткени кулдуктардын санын көбөйтүп алабыз, бардыгын кулга айландырабыз, же болбосо жок эле дегенде баш ийдирип алабыз, кың эттирбей башкарып алабыз деген тоталитарлык режимдердин башыбыз суурулуп чыгып келатат, бирок толук бойдон чыгып бүтө элекпиз. Анан ошол
империя бизди басып келип колониалдаштырып, андан кийин биз ак падыша башка диндин өкүлү болуп жарыяланган мезгилде дагы биз элибиз түйүбүз, тамырыбыз, мурасыбыз башкадан болгону менен биз ошо ак падышага багындырылып деле калган мезгилден толук бойдон чыктыкпы, чыккан жокпузбу, ал чоң маселе. Андан кийин ак падыша жок болуп динди четке каккан, диндин ордун ээлеген кызыл террор, большевизм, анан коммунисттик идеология, алар деле эл үчүн дегени менен ар бир адам менен эсептешпейбиз, биз эл үчүн чечим чыгарабыз деген ой ал акыры келип туруп утулуш ой болгону аз келгенсип, ал адамга каршы ой экени ачыкталып, аныкталып, анан бирок ошонун чырмалашып орно элдин үстүндө, ушу биздин аймактардагы элдин үстүндөгү орнотулуп калган эрежелери, түшүнүктөрү бизге дагы деле оорчулук келтирип атат. Биз толук кутула элекпиз. Эми айта турган эң негизги оюм, сизге рахмат. Аябай чоң аракет, анткени кыргыз тилинде эркиндик деген сөз бул орус тил аркылуу, орус тилдин котормосу болуп, орус дилиндеги большевиктердин мурасынан калган булганыч, тиги душманы, эркиндикти каалабаган тоталитарлык режим эркиндик деген сөздү, эркиндик деген түшүнүктү толук бойдон булгап, мазакалап, тескери түшүнүктөр, тескери мисалдар, тескери ой берип бизге эркиндик деген сөздөн ренжиткен деңгээлге алып келип койгон да. Бүгүнкү күндө биздин элибизде олку солку болуп турган мезгилибиз. Бир четинен эркиндик деген сөздү каалагандай сезилет, жакшы көргөндөй сезилет. Бульварыбызды дагы шаардын ичинде атап алдык. Кээде эркиндик деген сөздөр маданий бир чөйрөлөрдө мындай даңазалангандай, бирок ошону менен бирге эле эркиндик дегенде кайсы бир чөйрөлөрдө, кайсы бир иштерде, бийликке тиешелүү шарттарда эркиндик деген сөздү токто деп анын маңызын, таза маңызын эмес, булганган, аны жек көргөн режимдердин сөзү менен сүйлөп, биз аны жамандаганга тезбиз, жана түшүнгөндө дагы биз толук анын баркын түшүнө элекпиз. Биз көбүнчө баягы тизилип жүрүп, багынып жүрүп, башийып жүрүп, ошол шартты сүйүп калгандай сезилет да. Муну жеке психологияда же массалык психологияда Стокгольм синдрому деп коет. Эгерде бир зордукка көндүрүлгөн болсо киши, ошол жерден жан багыш үчүн ошол зордук кылган күчтү, ал киши болобу же система болобу же бир эреже болобу же түрмө болобу, ошол күчтү сүйүп калганга аргасыз көнөт экен да, эптеп жан багыш үчүн. Анткени эгерде ошого жамын баса, ошол жерден корголуп калганга аракет кылбаса, анда адам көбүрөөк жабыркайт, өлүмүнөн дагы, ден соолугунан дагы, өмүрүнөн дагы ажырап калышы мүмкүн. Ошон үчүн Стокгольм синдрому деген түшүнүк бар экен. Анан кээ бир учурда биз өзүбүздүн үстүбүзгө оорчулук келтирген нерсени актаганга шашат экенбиз. Эмнеге дегенде, эгерде биз антип актап жан багканга аракет кылбаса, жан, жөнөкөй жан, орто жан, ал оорчулуктарды көтөрө албай калат экен. Ошон үчүн жан багыш үчүн жанагы багылган мал мойнун тосуп байлатып бергендей, же болбосо тушалатып бергендей, же жүгөн салдырып бергендей, кээ бир кишилер дагы эгерде анчалык өздөрүнүн
жеке касиеттери жетишсиз болсо, алар эптеп жан сакташ үчүн ошол эркиндиктен деле баш ажырат, баш тартканга макул болуп беришет экен. Аны ошо күчү барлар кандай эркиндикти жамандап көрсөтүп койсо, ошого макул болуп. Эми кечиресиз, мен көп ойлорумду айтканга шашып кеттим окшойт. Эркиндик деген току жерин айтканда, биринчи эркиндик бул эркиндиктин эки эрежесинен баштап көрөлү азыр, мындай экспромтом ой жүгүрткөнгө жараша. Бул биринчиси дүйнөлүк адамзаттын ойчулдардын илим негизинде сунуштаган формуласы. Бул ар бир кишинин, сиздин эркиндигиңиз чексиз, бирок башка бирөөнүн эркиндиги башталган жерден чектелет. Ошон үчүн бул хаос боло албайт. Анан сиз башкаларга каршы эч нерсе жасай албайсыз. Эгерде ошол эреже орнотулса, иштетилсе, баары ошону коргоп берсе. Сиздин эркиндигиңиз эч ким эч качан чектебеш керек. Бир чексиз, бирок башка бирөөнүн эркиндиги башталган жерден чектелет дегендей. Ошон үчүн башка бирөөнүн денеси турган жерден баштап сиздин денеңиздин турган жеринин аралыгынын ортосу өкөңөрдүн эркиндигиңердин чеги. Ошон үчүн эркиндик бул башаламандык эмес. Маселе ар бир адамдын, сиздин болобу, тиги А деген кишининби же Б деген кишининби эркиндигин тескигенге шашкан күчтөрдүн оюна багынбашыбыз керек да. Алар керек болсо оюбузга да кирип кетип, оюбузду да тескегиси келет, денебизди да тескегиси келет, кийимибиздин астына кирип кетип, ал жерден дагы эрежелерин орноткусу келет. Биздин баскан турганыбыздын баардыгын жеке турмушубузга эч шарт бербей эле, мүмкүнчүлүк бербей эле, жеке каалоого, тандоого мүмкүнчүлүк бербей эле, баардыгын тескегиси келет. Ошол күчтөр ал биздерди барып ошо баш ийдирип, анан багындырып, анан кулдук маанайга чөктүрүшөт. Ошентип эркиндик бул кайсы бир киши болбосун, анын эркиндиги чексиз болуш керек, бирок башка бирөөнүн эркиндиги башталган жерден чектелиш керек. Анан экинчи деп убада бердим элем. Экинчи бул эркиндик адамга болгон тандоосунун аркасынан келет. Кээ бир шарттарда, кээ бир режимдерде адамдардын тандоосу чектелген. Ким менен жашайт, кимге үйлөнөт, кимге турмушка чыгат, кайсы жерден төрөлөт, кайсы жерден дарыланат, кайсы жерден окуйт, кайсы жерден иштейт, чектелет. Мисалы СССР мезгилинде мунун баары чектелген болчу. Бизди айтып айтпай, кимге үйлөнөсүң, кимге турмушка чыгасың, аны толук бойдон мыйзам менен болбосо дагы мыйзамсыз кандайдыр бир калыптанган түшүнүктөр менен чектөөлөрүбүз абдан көп болчу. Кээ бир авторитарлык режимдерде же аябай архаикалык режимдерде же болбосо радикал фундаменталдык дин режимдеринде дагы ошондой чектөөлөр бар. Кимге турмушка чыгасың, кимге турмушка чыкпайсың депчи. Андан кийин кайсы жерден төрө түйүнө барып төрөлө аласың. СССР мезгилинде ал чектелүү болчу. Сен каалаган жериңе барып төрөй албайт элең. Ал бийлик чеччү. Сени кайсы жерден, сени төрөй турган энең кайсы жерден барып төрөгөнгө укуктуу. Аны бийлик чеччү. Ошентип төрөлгөндөн баштап кайсы жерден дарыланасың, кайсы поликлиникага байланасың, кайсы больницага жатасың, кайсы докторго бара аласың, кайсы бала бакчага бара аласың, кайсы мектепке бара аласың. Бүт бардыгы бийликтин колунда эле. Адамдын тандоосу ага, өзүнүн тандоосу, өзүнүн чечими чектелүү болчу. Жоктой десечи. Керек болсо айылдардагы жашаган туугандарыбыз, көбүбүздүн энеталарыбыз, же болбосо жок дегенде чоң ата, чоң энелерибиз айылдардан чыгалчу эмес, могу шаар кыдыралчу эмес. Анткени алардын колунда паспорттары жок эле.
паспорттар алардын колуна бүгүн жанагы ID деп аталган ички паспорт, бул тетиги чет башка өлкөлөрдү кыдыруу эмес, өзүңдүн өлкөңөн эле шаарларды кыдыра алчу эмес биздин туугандарыбыз. Анткени алардын колунда ID-ге окшогон ошол кездеги паспорт жок эле. Алар сельсоветтен бир кагаз жаздырып, справка жаздырып алып, анан кийин барып бала бакырасын кыдырып келишчү, шаарларда окуган бала бакырасын. Жөн эле ушу өзүнүн өлкөсүн кыдырганга укуктуу эмес эле. Деги эле кыймыл жүрүшүнө freedom of the movement деп коет инглисче, орусча свобода передвижения, кыргызча кыймыл аракети жүрүш турушунун мүмкүнчүлүгү, эркиндиги чектелүү болчу. Айылынан чыкканга районуна эркинирээк барышчу. Бирок райондон ары кетүүгө тоскоолдуктар башталчу. Областан башталчу, кыргыз жеринин борбору болгон Фрунзе шаарына оңой менен айылдыктар жөн эле келе алчу эмес. Аларды казыр жанагы кыргыздарды Москвадан кызыл шапкичендер улам токтотуп аткандай, илгери вокзал, автовокзал, вокзалдардан айылдан келген кыргыздарды эле бул жерден улам кыргыз шапкичендер, кызыл шапкичендер токтотуп алып эле эмнеге келдиң шаарга, кайсы максат менен келдиң, кайсы иш менен келдиң деп текшерип кыйнай беришчү. Ошентип көп учурда бул мисал катары келтирилди. Көп учурда кээ бир режимдердин, кээ бир орнотулган тартиптердин кишиге, адамга тандоо мүмкүнчүлүктөрү же чектелүү же жок. Канчалык адамдын тандоо мүмкүнчүлүктөрү эркин болсо, ошончолук ал адам өзүнүн тандоосуна тоокел чечим кабыл алып, мойнуна алып, анан ошонун аркасынан өзү тандагандан кийин, өзүнүн мойнуна алгандан кийин, тоокел өзүнүн мойнунда болгондон кийин, ал жоопту өзүнүн астында өзү тартат. Ошонун аркасынан анан иреттүүлүк, кыргызча, орусча бир сөздөр бар, менин оюмча өтө талаш. Тартип жана дисциплина деген сөздөр. Биздин түшүнүгүбүздө тартип жана дисциплина бул коркуу сезиминин артынан келген иреттүүлүк. Бул эң деструктивдүү. Бул адамдын чыгармачылыгын жоюп салат дагы, адам өзүнүн болгон мүмкүнчүлүктөрүн толук башкаларга ыйгарып иш жасай албай, тизилип гана, коркуп гана басып берет да. Окшош кийим кийип, окшош кыймылдап, анан бардык жерде баш ийгенге үйрөтүлгөн да. Могу КНДРдикидей кээ бир учурда кээ бир могу коммунисттик режимдерден чыга элек элдердин мүнөздөрүнөн байкалат. Мына мен азыр Вьетнамды дагы барып бир таанып келдим. Ал жерде дагы жаңы эркиндиктер пайда болуптур, бирок мурдакы режимдин бүгүнкү күндө деле аларда саясий режим коммунисттик партиянын көзөмөлүндө. Ошентип алардын жашоо турмушунда жана мүнөзүндө ошондой ким күчкө жакыныраак болсо, анын кандайдыр бир орой күчү бар экени же ошол орой күч менен ашыкча колдонгону байкалат. Жана ошондой күчкө жакын болбогондор коркок же коркуу сезим менен алардын жакшы адамдык касиеттери толук өзүнүн калоосу менен, өзүнүн ыктыяры менен эмес, корккондугунан таанылат да. Бул айырмалай турган нерсе да. Анан ошентип, эгерде тандоо мүмкүнчүлүк болсо адамда, ал көбүрөөк акыл эсине жараштуу, керектүү, пайдалуу нерселерди өзүнө да башкаларга дагы жасаганга чармачылыгы, чеберчилиги жетет да, энергиясы дагы ошол жака жумшалат. Анын аркасынан жоопкерчиликти тартканды биринчи ирет өзүнүн астында тарткандан кийин, ал башкалардын астында сөзсүз түрдө керектүү, иреттүү, жоопкерчиликтүү адам катары таанылат. Анан эгерде ошондой тандоо мүмкүнчүлүгү болбосо,
аны биз тартиптүү деп таанышыбыз мүмкүн. Бирок ал тандоо эркиндигине ээ болгонду үйрөнгөн эмес, тобокелди мойнуна алганды үйрөнгөн эмес. Ал коркуу сезиминин аркасынан башкаларга өзгөчө бийлиги бар үстүндө тургандарга жагымдуу абдан жагат. Бул тынч, бул мага тоскоолдук кылбайт, бул тил алат, бул бас деген жерге басып турат, кел деген маалда келип турат деп. Бирок ал толук бойдон энергиясын чеберчиликке, чыгармачылыкка, креативитиге айландыра албайт дагы. Анан башкаларга керектүү, өзүнө биринчи үйрөттү, анан башкаларга да керектүү баалуулуктарды жарата албайт. Ушуну сурайын дедим эле. Мисалы, жоопкерчилик деп да көп айтышат го. Эркиндик болгондо жоопкерчилик болуш керек, өзүмөл болуш керек деп көп айтылат го. Демек, адамга тандоо мүмкүнчүлүгү, эркин тандоо мүмкүнчүлүгү берилсе, жоопкерчилик өзүн өзү калыптанат артынан. Ооба. Эгерде кичинекей баланы, мүнөзү, дүйнөнү таанып келаткан кичинекей баланы колун күйгүзбөсүн деп отко жолотпой коркутуп, урушуп көндүрсө, ал бала мүмкүн үйрөнүп калат. От коркунучтуу экен. Бирок ал өмүр бою коркок бала болуп өсүп чоңоет. Чегин тааныбайт. Ал коркот. Бирөө үйрөтүлгөн чекти тааныбай эле, бирок коркот. Тиги эркиндиктин аркасынан жаратман болуп Нобель лауреаттарды жаратып, анан биз жакшы көргөн интернет айфондорду жасалма интеллектти ойлоп чыгарып бизге таанытып аткан кишилер, алар балдарын жаңы дүйнө таанып келатканында тетигил от, колуңду күйгүзүп алышың мүмкүн. Бирок сен мага да ишенбе. Сен текшергенди үйрөн. Сенин маселең, менин милдетим атаң катары сага үйрөтүү. Бирок ошону үйрөтүп атып, мен сени коркутуп эмес, сен ошону текшергенди үйрөнүп алсаң, ошол менин милдетим дейт экен. Анан эч качан эч бир маалыматты таңуулап, коркутуп, урушуп беришпейт экен. Алар бөлүшө турган маалыматтын берип атканда, бирок сен мага да ишенбе. Ойлосоңуз, энеси, атасы мага да ишенбе, сен аны текшергенди үйрөн деп өзүң текшерип алып тапкан нерсени өзүң колдоно аласың, биле аласың, анан чегин таба аласың. Анын аркасынан сен ошондо ойчул болосуң, жаратман болосуң деп жол ачып беришет экен. Бул эки башка нерсе. Биз көбүнчө мага ишенбесең кимге ишенмей элең, ишенгиниң деп багындырып алганга шашабыз, коркутуп багындырып, анан эгерде бизге баш ийбей турса, биз аны бизге баш ийбей, башыңды ийбей атасың деп куугунтуктайбыз. Эне атасына башын ийип берген бала, ал акыры барып туруп эки гана жолу болушу мүмкүн. Же кылмышкер болот, анткени бардык эле жерден баш ийгиси келе бербей, бир жерден болбосо бир жерден кылмышкер болуп калат. Же болбосо ал ким күчтүүрөөк болсо, ошого багынып бергенди үйрөнүп, такай бир вертикаль деген сөздү жакшы көрөт эмеспизби? Күчтүн жанына барып жан бакканды жакшы көрүп, жалаң гана күчтөрдү, ал диктаторшип, авторитарлык режимдер же болсо криминал чөйрөсү, ошондой жерден гана күчтүүнүн жанынан гана жан бакканды үйрөнүп калышат экен. Биздин жашообузда ошол көрүнүштөр көп жерлерде байкалат. Жана балдардын арасындагы урт токмоктордун көбөйүшү ошонун көрсөткүчү. Акыркы сабак деп чоң тасма тартылды эле сериал. Ошол кинодо дагы жакшы көрсөтүлгөн биздин турмушубузга канчалык ушу заманбап кумандуу адамкерчиликтин эрежелери, түшүнүктөрү эмес, кара күчкө таянып башкаларды багындырган, же болбосо ошол кара күчтөн коркуп, алар коркуу сезими аркылуу аларга багынып, анан чөйрө тиги расмий чөйрө башкача сөз менен өздөрүн өздөрү алдаганына карабай, нукура жашоо тескери эрежелер менен жашап калганы биздин айлана чөйрөбүздө көп байкалат.
Агай, өзүңүздүн жеке мисалдарыңыз менен айтып бересизби? Мисалы сиз жогоруда айткан режимдерди көрдүңүз да. Анан кантип сизде ушундай эркин ой жүгүртүү калыптанды? Мен толук биле албайм. Мен буга мындай суроолорго ушу 35 жылдан бери жооп берип жүрөм дагы. Анан толук жоопторду таап бүтө элекмин. Барган сайын эле жаңы бир жоопторум пайда болушу мүмкүн, же толукталышы мүмкүн. Анан менин тажрыйбам, билимим толукталган сайын жаңыча көз караштарым пайда болуп атат. Бүгүнкү күндө жашырбай айтайын, акыркы табылгаларым. Биринчиден, менин таяталарым кызыл шапкечендер менен кызыл шапкечендер мүлкүн тартып алып жашаган үйүн малын бүт баарын үйдүн ичиндеги болгон ийне жибине чейин оокаттын баарын терип алып кетишип, талаада эле такыр жерге калтырып коюшуптур тайнемди. Тайнем кичинекей 4 бала менен калып, анан эң кичинекей эмчектеги менин энем талпакта жатса, акыркы кызыл шапкечен келип туруп, ошол талпактан энемди күйүп чыштап, талпакты ороп алып туруп кетип калганы. Ушул эле сөз айтылат, калганын баары жашырылган бизден. Анан кийин өкмөт менен партияга ыраазыбыз деп эле үшкүрүп койчу тайнем. Бүттү. Ошол бойдон ошол баардыгын тиги дүйнөгө алып кетти. Андан сураганга берисин ал кезде эркибиз, тандообуз, мүмкүнчүлүгүбүз, түшүнүктөрүбүз болбоптур. Анан түшүнүп сурап калалы деген мезгилде сурай турган киши калбай калыптыр. Ошон үчүн биздин билгенибизден билбегенибиз өтө көп. Бирок ошол жетимчиликти таанып калган, анан ичинен кайсы бир руханий элдин мурасын, дөөлөтүн сактап калган, элдин сөзүн сактап калган, элдин сөзүнөн чыккан, элдин баалуулугунан чыккан бир эрежелерди карманган тайнем, энем, анан башка дагы туугандарым, алардан жуккан нерсе расмий менин мектептерден үйрөнгөн нерселериме толук дал келбей, кээ бир учурларда аны менен тең салмакташып калчу окшойт. Мен азыр педагог, психолог же илимий изилдөөчү болбогондон кийин мен аны толук бойдон чечмелеп айтып бере албайм, кайсы жерлерден кандайча карама каршылык болгонун. Бирок карама каршылык болгону сезилет, сезилчү ошол кезде деле кичинекейимде, кийин деле сезилди. Анан кийин ошол карама каршылыктардын аркасынан күнөм саноо боло берген да. Эгерде кайсы бир балдар же ишенчек болуп, же болбосо кайсы бир себептерден ойлонбой эле күлүп шарактап жашай берген болсо, мен ошолордун мезгилинде кичинекей чагыман эле көп нерселер боюнча күнөм саначумун. Ана ошол күнөм санаган нерсе көрсө, тоталитарлык режимдеги өскөн балдардан эркин жашаган коомчулуктардын балдары ушуну менен айырмаланат экен. Эркин жашаган коомчулуктагы балдардын эң биринчи энетасынан тапкан үлгүсү бул күнөм саноо. Күнөм саноо бул алданбоого жана багынбоого жана өзүңдүн жакшылыктарыңды, адамдык жакшылыктарыңды, адамгерчилигиңдин үзүрүн тапканга жол берет экен. Күнөм санабаган бала ал винтик болуп калат экен да, винтик болуп калат, же болбосо кирпичик болуп калат, же болбосо аскер, солдат болуп ишылып бирөөгө бир маңкурт болуп берип, маңкурт болуп, ыңгайлуу болуп жашоосун өткөрүшү мүмкүн экен да. Бул биринчи. Экинчи бул ошол оорчулуктардын аркасынан үй бүлөдө баардыгы эле телегей тегиз жетиштүү болбогондуктан энем көп иштеп, мен бала чагымда өсүп чоңоюп келатканда 3 смена иштечү, кээде түнкү сменага кетчү. Анан ошол учурларда биз өзүбүз менен өзүбүз болуп калая берчүбүз. Үйдү жыйнаганды эрте үйрөнүп, өзүбүз менен өзүбүз алек болуп, сабакты өзүбүз жасап, анан кийин мага мындай бала чагымда көрүнчү, мен баардык эле чечимдерди өзүм эле кабыл алдым дегендейчи. Анткени чындап эле менин окуу аракеттериме кийлигишкен киши болгон эмес. Мен мектептен башынан эле жакшы окуп кетиптирмин. Эми ал жакшы окуп кеткеним үчүн мага эч ким кийлигишкен жокпу, же болбосо ошо кийлигишпеген үчүн мен жакшы окуп кеттимби? Кийинки турмушумдагы адамдарымда мен ойлойм ошо
тандоо эркиндиги эгерде адам энетанын күчү болуп турса дагы ошол күчүн ашыкча колдонбой, керек болсо атайлап колдонбой, ашыкча көзөмөлдөбөй, ашыкча комфорт зонасын түзбөй бала бакырасына ошол аракетине комфорт шарт түзүп, аракетине жол берип, аракетине чектерди кеңейтип, алыстатып чектерди, башкалардын аракетинин же коопсуздугунун чеги башталгыча аларды тийбей тандоо эркиндигине көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсе, бала ошонун аркасынан топтой берет, кийин чоңойгондогу керектеле турган касиеттерин кичинекей чагынан топтой берет. Эгерде биз спорттон жеңишке ээ боло турган кандайдыр бир химиялык сезимдерибиз болот. Ар бир аракетибиздин аркасынан кайсы бир ийгиликтүү аткарылгандан кийин биз химиялык бир эме алабыз. Анын аттары бар атайлап. Ошол адреналин дейсиңер же дагы бирдеме дейсиңер, ошол химиялык рахат алып, ыраазы болуп, өзүнө өзү макул болуп, анан жеңишке ээ болдум деп бир эмоциядан мурда ошол аракеттердин аркасынан бир химиялык парыз болот. Ошол парызды алганды үйрөнүп келатып, анан кийин спорт чеберчиликке үйрөнүп кетет киши. Ошондой эле башка иштерде дагы акылы менен иштейби, чыгармачылык менен иштейби, чеберчилик менен иштейби, өзгөчө бизди режимдер, автократиялык режимдер эмнеден алыстатчу? Проблеманы тааныганды үйрөнүү жана тааныгандан кийин анын чечүүчү жолун изденүү. Бизди ошондон аябай алыстатчу. Биздин өсүп чоңойгон режимде бизге ачык эле жарыяланчу. Бардыгын коммунисттик партия билет, КПСС билет. Силер аткарып гана бергиле деп. Андан кийинки доордо эгемендик алдык деген шартта Назарбаевка окшогондор, аны тиги хан бирөө эле болот. Ошолор чечет. А силер экономика менен алек болгула. Экономика демен силер кул болуп иштеп гана бергиле, а чечимдерди биз кабыл алабыз деген эле жарыялоо болгонда, анан ошондой чөйрөдө өсүп чоңоюп турбуз. Ушул убакка чейин көпчүлүк учурда энеталар балдарына ошол эң маанилүү керектүү нерсени сунушташпайт. Эң маанилүү нерсе бул проблеманы тааный билүү. Анын аркасынан тааныган бала болобу, киши болобу, ал анын чечүүчү жолдорун изденет. Эгерде проблеманы тааныганга бирөө сунуштап, эркиндик берип, үлгү көрсөтүп, жол ачып берип койбосо, ал проблеманы тааныбайт. Ал баңган, ошо проблемага баңганды үйрөнөт. Любой учурда биз проблеманы же жеңип чыгабыз, же ага багынабыз, анан адаптация болобуз. Анан биздин учурда көпчүлүк элибиз адаптейшн. Биз кайсы проблема болбосун, ошого адаптейшн жолун издейбиз дагы, анан эптеп жамбагабыз. Эркин өскөн балдар, алар проблеманы таанып, таптаза, тынч болуп турган мезгилде дагы бүгүнчө тынч, эртең мен коопсуздугум же болбосо атаандаштуулугум мен мынтип тынч отурган мезгилде башка бирөө астыга кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен бүгүнтөн ойлонушум керек. Дагы кайсы нерсени мындан дагы жакшыртып койсо болот, ийгиликтүүрөөк, керектүүрөөк, пайдалуураак кылса болот деп убактысын, энергиясын жаңылантканга жумшайт дагы, анан сөзсүз түрдө табылган проблеманын аркасынан чечүүчү жолдор табыла берет. Ошентип биз төрөлгөн баладан баштап кандай күч беребиз? Биринчиси бул эркиндиги чексизби же чектелүүбү? Анан азыр баса ошо эркиндик жөнүндө сүйлөгөндө көп эле учурларда эл арасында жүргөндө анан YouTube'га да чыга баштады. Кээ бир жаш энеталар, өзгөчө эркек аталар баласын ур бар чиң деп башка бирөөнүн өз баласынын эркиндигинин чексиз болушун эмес, башка бирөөнүн, башка ошого окшогон кичинекей балдардын, кыздардын чегин аттап өтүп, алардын акысын жегенди үйрөтүшөт кичинекей чагынан.
Бул ушу коомчулугубуздагы баалуулуктардын тескерилениши. Бул абдан оор нерсе. Көп учурларда улуулар дагы ошол жаш аталарга унчукпай коюп атышат да. Эң коркунучтуу бул жол акыры барып туруп кыргыз элинин түбүнө жетет. Эркиндиги чексиз. Бирок башка бирөөнүн чеги башталган жерден чектелиш керек. Анан тандоо мүмкүнчүлүгү. Тандоо мүмкүнчүлүгү артынан кичинекей баланын тобокелге болгон мамилеси, тобокелден коркуп багынып жанбагабы, канчалык акылдуу, генетикасы күчтүү болбосун, канчалык жакшы мектептерди окуп, жакшы китептерди окуп, жакшы бааларды албасын, ал күчүнүн баарын ошо багынууга жумшап коюшу мүмкүн. Анан өмүр бою бирөөнүн орун басары болуп, бирөөнүн жардамчысы болуп жанбагып жүрө берет да. Же болбосо тандоо эркиндигинин аркасынан тобокел менен мамилени түзгөндү үйрөнүп алган бала, ал сөзсүз түрдө жан дүйнөсү бийигирээк ачылат. Анан өзүнүн дүйнөгө болгон тобокелге ар бир төрөлгөн бала даяр. Эгерде аны коркутуп чектеп салбаса. Анан ошол тобокел менен мамиле түзө алгандар, алар рекордторду коет, алар илимий ачылыштарды жасайт, алар бизнестерден коркпойт, алар башкаларга жакшылыктарды жаратат, башкалардын түйшүгүн мойнуна ала алат. Башкалар менен кошо жашынып, тиги дал издебейчи, кимдин аркасынан жашынып алсам болот деп, бири-биринин аркасынан аркасын издеп, биздин коомчулукта көбүнчө аркасынын аркасын издегендер көп да. Башкалардын камын көрөйүн дегендерге караганда. Анан үчүнчүсү бул күмөн саноо. Күмөн саноо. Эгерде кичинекей баланы күмөн санабай ишен, айткандай кыл деп үйрөтсөк, ал сөзсүз түрдө төрөлгөн жериндеги эреже 2 жыл мурда орнотулганбы, 1 жыл мурда орнотулганбы, пайдасы бүгүн барбы, жокпу, бирок ошону ыйык тутуп, ошого ишенип калат дагы, ошону менен жашайт. Афганистан, Ирак, кече эле Сирияда ошол өлкөлөргө окшоп, алар тиги илгерки гана эмес, бүгүнкү жетекчилер, пайдасын көргөн жетекчилер күн сайын тиги эрежелерин өзгөртүп атса, ошол эрежеге макул болуп калышат. Анткени күмөн санаганга өздөрүнүн ачык маанай күмөн санаганына эркиндиктери болгон эмес, анын аркасынан өздөрүнүн эркиндигин кура алышкан эмес. Сонун ойлорду айтып атасыз. Негизи демек эркиндик, эркин ой жүгүртүү бул төрөлгөндө эле башталат экен балада. Бирок мындай көбүндө чындап мүмкүнчүлүк болбой калат, же ата-эне өзү деле билбей ошондой кылыш мүмкүн. Анан кийин чоңураак куракта өзүнүн баланын да акыл эси жеткен куракта деле ошол эркиндикке жетсе болобу? Жакшы суроону бердиңиз. Бул суроо адам пайда болгондон бери ушул адамзаттын эволюциясында талаш тартыш суроо, бирок анын жооптору деле бар. Бул жанагы жумурткабы же тоокпу дегендей да, эмне мурда башталат дегендей. Бала төрөлгөндө башталат, бирок генетика таасир берет. Биз Сталиндин аркасынан, Сталин өзү генетика жөнүндө китептерди окучу, билгиси келген, анткени элди башкарыш үчүн аны билиш керек эле да. Бирок эл колдон чыкпасын деп, генетика деген илимди билгендерди аттырып салып, анан генетика деген илим бул алдоо деп жарыялап койгон. Ошентип биз дүйнөдөн генетика илиминен кеминде 30-40 жыл, мүмкүн 50-60-70 жылга артта калыптырбыз. Ошентип генетиканы түшүнбөгөн, генетика илимдерин тааныбаган эл катары биз генетика менен эсептешпейт экенбиз. Эгерде шаарды карап көрсөңөр, айылдыктар тиги малдын тукумун сөзсүз түрдө эске алат. Шаарда гүл өстүргөндөр ошо гүлдүн тукумун эске алат. Анан кийин адамга келгенде эле биз уялабыз. Анткени классалык идеология ошол Сталин, Ленин мезгилинен баштап 17-жылдан, андан кийин Сталиндин саясатынын улантысында биз генетика маселесин жок деп коюп, генетика илимин жок деп коюп, генетика илимин эске алгандан этикалык түрдө адамгерчиликтин чегинен чыкпай, бирок илимди тааныш керек да.
ага атайын ошон үчүн жанагы медицина илими жардамды берип атат азыр. Ошонун зиянынан баш тартып көбүрөөк адамзаттын саламаттык сактоосуна, ден соолугуна көбүрөөк жаңы жолдорду сунуштап, ошентип биз генетика менен эсептешибиз керек. Андан кийин энетасынын салымы, үлгүсү, андан кийин чөйрөнүн салымы, жана билимдин же болбосо ошол чөйрөдө калыптанып калган салт же дин же маданий же башка дагы чөйрөнүн түшүнгөн, билген, тааныган эрежелери. Эми эгерде өспүрүм муурдакы керектүү нерселери жетиштүү болбой сезип, анан өзү бир кайсы жашка жетип өзгөртө алабы, өзгөртө албайбы деген суроо. Эгерде ошондой ой пайда болгон болсо, бүттү. Бул өспүрүм өзүнүн жолун башкалардан ийгиликтүүрөөк табат. Маселе ошол ойдун пайда болушунда да. Аны пайда болушуна же генетика жардам бериш керек, же болбосо төрөлгөнүнөн баштап, жана эстүү энета болсо, алар сен мага да ишенбе деп, сен текшергенди үйрөн деп үлгү беришсе, же болбосо эгерде бизде мектептерибиз, билим берүү системабыз, маданиятыбыздын кемчиликтерин көп таанып, анан атаандаштуулукка керектүү заманбап шарттарга ылайыкталбай турган болсо, анда өспүрүмдөргө жардам беришибиз керек. Мына сөзсүз түрдө сиздин суроолоруңуз, ой жүгүртүүлөр, талкуу бизнесте, ийгиликтүү бизнесте жана ийгиликтүү коомдордо керек болсо үй бүлөнүн ичинде эркек менен айымдын ортосунда кабактары бүркөлсө, алардын сыйкыр сөзү бар экен. Discussion and discussion. Талкуу деген эреже. Бул эң чыр чатактан алыстатып, кемчиликтерден, каталардан баш тарттырып, жана сабырдуулукту орнотуп, жана кызматташуунун аркасынан плюстарды көбөйтүү сыйкырлардын бири бул талкуу. Канчалык төрөгөн эне баласы менен, төрөлгөн баласы менен көбүрөөк талкуу кылса, ошончолук баласы 1 жашка чейин, анан 3 жашка чейин тезирээк мээси өсөт экен. Эгерде энеси талкуулабаса баласы менен, эми эмнени түшүнбөгүлө дегендер бар да. Ошол бала артта калып калышы мүмкүн. Ошентип талкуу төрөлгөн баладан баштап, андан кийин эркиндиктин аркасынан жаратмандыкты көбөйткөн коомчулуктардын мектептеринде, бала бакчаларында балдарды мынтип баарын мугалимди каратып тизбейт. Алардын балдарынын баары бири-бирин карап отургузушат. Алар мугалимди көрбөй коюшпайт, бирок бири-бирин карап отуруп, бири-бири менен үйрөнүшөт. Ошол кичинекей 2 жашынан баштап бири-бири менен талкуу шартта, кызматташуу шартында чогуу communication, бири-бири менен мамилени курганды үйрөнүп, ошондон кийин алар адамдык касиеттери чыңала берет экен. Анан мектептерде талкуу, ал жерде көп учурда мугалим монтип 45 мүнөт отуруп алып эле бирдемени уккыла, унчукпагыла, эмне суроо бересиңер деп баарын жагын басып салып, анан өзү эле бирдемени сүйлөп эмете бербейт. Ал жерде баары тең талкуунун негизинде бири-биринен үйрөнөт. Анткени бири-биринен тезирээк үйрөнөт экен, мугалимге караганда, энетасына караганда бири-биринен жакшыраак үйрөнүшөт экен. Өзгөчө талкуу шартында. Анан ошентип эле теги университеттен дагы, анан кийин чоң турмуштагы чоң саясатчылар, чоң бизнестер дагы сөзсүз түрдө кайсы жерде талкуу шарты корголгон болсо, алардын өнүгүүсү биздикинен алдыда. Кайсы бизнес талкууну орнотсо, же болбосо кайсы мамлекет талкууну коргоп берсе, талкуу өзү бул баалуулук, талкуу өзү биздин баркыбыз, бул биздин улуттук
улуттук атаандаштуулугубуздун баркы деп коргоп беришсе, алар сөзсүз бизден астыда. Кайсы өлкөдө мамлекети келип алып туруп талкууну кыскарта баштаса, алар сөзсүз түрдө артка түшө баштайт. Ал далилденген нерсе, азыр эгерде убактыбыз кенен болсо, ал өлкөлөрдүн мисалында деле айтып берсек болот. Өлкөлөрдүн жетекчилеринин келип кеткенинин аркасынан кандай нерселер болуп атат, аны дагы талкууласак болот. Иши кылып, талкуу бул өзүнчө баалуулук. Бирок аны коркунуч катары кабыл алып, бийлик эгерде талкууну жактырбай, эгерде аны жактырбай, аны башаламандык катары көрсө, ал ошо бийликтин дагы бир аз мөөнөттөн кийин өзүнө деле пайдасы кыскарып калганын ал билеби билбеби, мына Каримов мисалы эң башынан эле 91-жылдан баштап талкууну кыскартып салган, элин чуңчурлап салган. Анан Өзбекстан жерине, элине, байлыгына карабастан көп тармакта өнүгүүсү биздигинен артта болуп калган. Ал бүгүн жакшы эле байкалат. Назарбаев да талкууну урматтаган кишилерден эмес. Ошентип азыр Казакстан экономикасы бай көрүнгөнү менен, жери өтө чоң, өтө байлардан көрүнгөнү менен, бирок жөнөкөй элинин жашоосу кээ бир учурда кыргыздыкынан начар деп бир кезде Атамбаев катуу тирешип, катуу скандал кылып ачыкка чыгарып, аны казактар кол чаап, жөнөкөй казактар кол чаап бербеди беле. Ошентип талкуунун баркы бар, бирок ошол баркты кандайча колдоно алабыз? Бул ар бир адамдын, ар бир инсандын, ар бир үй бүлөнүн ичиндеги болгон потенциал. Biz şu кичинекей балабыздан баштап, анан аял эркектин ортосунда, анан үй бүлөлүк шартта талкуу барбы, анын пайдасы артыкчылык катары бардыгына керектелип көп мүмкүнчүлүктөрдү ачып берип атабы, же болбосо кандайдыр бир залакасы тийип калдыбы. Дагы бир мисалды келтирейин, кече эле тааныдым, кече түн ичинде. Бул Илон Маск жөнүндө саясатка аралаша, бийлик талаша электе жакшы маалыматтар көбүрөөк тарап, анан жаман маалыматтарына эл көз жумат деле. Азыр кээ бир чечимдери көп кишилердин турмушун олку-солку кылгандыктан, анын дагы турмушундагы өйдө ылдый болгон нерселер, фактылар ачыкка чыга баштады. Эми бир нерсе ачыкка чыгып атат да, бул Масктын кээде оройлугу башкаларга жагымсыз оройлугу. Масктын эркиндиги аябай чексиз. Бирок мунун эркиндиги кээде башка бирөөлөрдүн эркиндигинин чегин мындай эметет да, сынайт. Азыр өзгөчө бийлиги көбүрөөк болгондо көбүрөөк сынай баштады. Ушул учурда байкоочулар айтып атат, мунун терс кыялы кичинекейинен башталыптыр. Анткени бул атасынан запкы жептир. Атасы бир кезде бул балага кол көтөрүптүр, анан атасынын кыялы, башкаларга мамилеси орой болгондуктан, мындай амаралдык орой жагымсыз болгондуктан, баласы дагы бардык эмелерин, баягы үй бүлөдөн чыккан бардык мурастары анчалык таза болуп чыкпагандай деп азыр ошондой талкуу башталды да. Мага бул талкуу абдан жагат, бирок биздин талкуубузга пайдалуусу бул мисал. Бул бала чагында ошол талкуунун урматынан эмес, күчкө салган эреженин таанып калган Илон Маскка окшогон гений барып кайсы бир жерден ошол талкуунун же эркиндиктин, же болбосо башка бирөөлөрдүн эркиндигин урматтоо чегин тааныбай турганы билинип калып атат. Эми биз дагы байкап турушубуз керек, кайсы жерден чегин бузат, кайсы жерден чегин таанып токтой алат. Анткени мунун да калыптанып калган баалуулуктары, түшүнүктөрү, жана ички маданияты бар да. Эми токтоп калабы, чегин эсептешеби, башкаларга залакасы тийбейби, же болбосо мен билем деп эле тебелеп-тепсеп кете береби деген нерсеге жоопторду талкуулаган кишилер ошо кичинекей чагындагы атасынын начар үлгүсүнөн дагы көрүп атышат. Агай, жана талкуулоо боюнча да, мисалы ошол проблеманы, маселени талкуулоо боюнча биз
ушул эркиндикти ошондой мүмкүнчүлүктү талкуулоо мүмкүнчүлүгүн эмнеге пайдаланып атабыз бүгүнкү күндө же эмнеге пайдаланып келдик буга чейин? Биринчи суроо. Сөзсүз талкуулоо болуш керекпи же талкуу десек деле жетиштүүбү? Маңызы жогорбу? Канчалык биз сөздү кыска кылсак, ошончолук биз убакытты үнөмдөйбүз, анын көбүрөөк пайдасын көрөбүз. СССР ордунан калган биз кээ бир учурда узун жазабыз, кээ бир сөздөрдү узартып сүйлөйбүз. Анан өзгөчө өзгөчө биз дүйнөлүк сөздөрдү орусчасынын аркасынан, орусча бул дүйнөлүк сөздүн аркасынан орусча бир куйрук кошулат, анан биз ал орусча куйруктун аркасынан кыргызча куйрук кошобуз да, ошентип 2 эсе 3 эсе узарган сөздү колдонот экенбиз да. Бул утулуш. Ошон үчүн биз куйруктарды мүмкүн болгон жерлердин бардыгынан куйруктарды кесе беришибиз керек дагы. Сөздү мисалы көп сөздөрдүн орусча куйруктарын алып таштап эле деге нукура эл аралык латын тилинде таанылган, инглиш тилинде таалынган түпкү тамырын алып эле калтырып койсок, же болосо жок дегенде орус куйруксуз эле кыргыз куйрукту кошуп чалап койсок, жарашып кете бериши мүмкүн. Көнүп деле үйрөнүп деле кетебиз. Негизгиси утушта прагматикалык, бул убакытты ысырапчылык кылбай, убакытты жазууну. Эми бардык нерсе турмушта ойдун натыйжасында. Талкуу бул өзүнөн өзү эмес. Талкуу бул ошол ойду чагылдырылган ойдун жаратылышына мүмкүнчүлүк бериш үчүн жана ойдун тагыраак болушу үчүн жана далилдүү болушу үчүн жана ойлордун арасынан эң мыктысын тандап алыш үчүн талкуу. Талкуу өзүнөн өзү эмес. Мен жанагы айтканда талкуу бул баалуулук дегени менен, бирок өзүнөн өзү талкуу үчүн эмес. Талкуу ойлордун мыктысын терип алыш үчүн, такташ үчүн. Ошон үчүн талкуу же сөз эркиндиги бул ой эркиндигин коргош үчүн же колдонуш үчүн өзүнөн өзү эмес. Эң негизгиси биздин чөйрөдө сөз эркиндиги жөнүндө көбүрөөк сүйлөйбүз, талкууну жаңы сүйлөшүп баштадык окшойт. Бирок ой эркиндигин көп сүйлөшпөйбүз, көп түшүнбөйбүз. Сөз эркиндиги ой эркиндигисиз кереги жок. Ал үчүн оондор бар, жөн эле деп оон чыгарып отура берсек эле болду, жетиштүү болот эле. Жок, сөз эркиндиги бул сөзсүз түрдө ой эркиндигин коргоп, жана ой эркиндигинин керектигин жеткизиш үчүн, таап бериш үчүн. Ошон үчүн ой эркиндигин сөз кылалы. Ой эркиндиги эч качан адамдын өнүгүүсүндө, эволюциясында адамдын жашоосу жана изденүүсү бир деңгээлде туруп калган эмес. Тоталитарлык режимдер, ошол эле СССР, ошол эле Кытай, ошол эле Түндүк Корея, булар өздөрүнүн керегине колдонуш үчүн кайсы бир инженер илимдерин өнүктүрөт. Бүгүнкү күндө кээ бирөө таң калат, КНДРдин хакерлери күчтүү экен, как это? Эчтекеси жок, эркиндиги жок, билими жок, илими жок, эчтекеси жок. Хакерлери эң күчтүү деп. Эми анын жообу жеңил эле. Кайсы бир режим болбосун, ал элге кереги жок, эл жолобой эле койсун, бирок менин жаным, менин бийлигим корголуш үчүн мага танка керек, самолет керек, бүгүнкү күндө хакер керек дейт экен да. Анан ошон үчүн өзүнө керектүү нерсени же сатып алат, же сугарып атып, сөзсүз түрдө көптүн арасынан бир керектүү күчтүүнү өстүрүп чыгарып алат экен. Ошентип алар кайсы бир илимдерге ой эркиндигин коргош үчүн оппонентти дайындашат, текшериш үчүн. Мисалы, саясий жетекчисине бирөө бир сунуш менен келсе, ошол хакердин сунушу менен келсе, аны өзү билбейт да, өзү текшере албайт. Ошон үчүн ага башка бирөөнү чакырып келип турбай, текшерчи деп оппонентти
расмий түрдө дайындап берет. СССР мезгилинде ал мындай болчу. СССР мезгилинде бизде оппозиция жок эле, бизде плюрализм жок эле, оппонент эч жерде эч качан болбош керек эле, бир гана КПССтин сөзү акыркы чындык, ошону гана угуп, жаттап, билип алып, анан башкаларга таңуулап турушубуз керек эле да. Анан бирок илим сөрөй өтө деле алдыга кеткен илимдер эмес, жана генетикага окшопчу. Генетика илими жок деп жоюп салгандан кийин каяктагы илим болмок эле. Бардык илимдер аксап калды да. Анан бирок ошо илим сөрөй болгон жерлерде сөзсүз түрдө мамлекеттин акчасына расмий түрдө оппонент дайындалчу. Кайсы деңгээлден баштап? Диплом ишинен баштап. Дипломду жактаганда студент бирөөнүсү жетекчи деп акча алчу, анын коллегасы профессор оппонент деп акча алчу. Ошентип диплом деңгээлинен баштап андан кийинки илимдин даражаларынын бардыгында сөзсүз түрдө оппонент дайындалып берчү, акча алчу оппонент болуп бергенине. Көрдүңүзбү, бул эмнени билгизет? Ошо бийликке керектүү жерлерден алар оппоненттин баркын формалдуу түрдө болсо дагы колдонушчу. Анан бирок коомдук турмушка, адамдын жашоосуна тиешелүү, анан бийликке тиешелүү жерлерде эч качан оппонент болбош керек деп эле ачык эле жарыялап жоюп ташташкан. Ошентип жер жүзүндөгү өлкөлөр бөлүнөт. Кээ бир өлкөлөр, алар көпчүлүк артта турган орто жашаган өлкөлөр, алардын бийлиги оппонентти каалабайт. Оппоненттен коркот, оппонентти сүйбөйт. Кээ бир өлкөлөр оппоненттин ордун атайлап коргогонго мамлекеттик күчтү орнотушат, анан макул болушат өздөрү дагы, анан башкаларды дагы ошого чакырышат. Жанагы кайсы эле Американын мурдакы президенттеринин бири азыр эсиме чыгып кетти, киминис экен. Ал мындай айтканда, баланча кишинин мага карата сүйлөгөн сөзүн жек көрөм депчи. Бирок анын ошо сөз эркиндиги корголушу үчүн мен жанымды берем депчи. Мен жек көрөм ал кишинин ошентип мага арнаган сөздөрүн. Бирок анын ошентип сүйлөгөнгө укугун, эркиндик укугун коргоп бергенге мен жанымды арнайм деп. Ошондой деңгээлдеги жетекчилер ошол ой эркиндигинин баркынын аркасынан элинин жеринин күчүн такай түшүрбөй астыга чыгарып турушат. Ошондой эле компанияларда эгерде ойдун баркын билген ишкерлер болсо, алар сөзсүз түрдө ошол ойдун керектүүлүгүн билимсиз мененби, бирок алардын intuition дегени бар да, анан энергиясын ошого жумшайт да. Же болбосо коомчулуктарда эң сабыр коомчулуктар, эң сабыр, эң таза, эң тынч, абасы дагы, бак-дарактары дагы көп болуп, көчөлөрүндө дагы жаныбарлары кыдырып жүрөт. Анан адамдардын ортосундагы мамилелери жылмаюу, бири-бири менен урушкандан уялышат. Ал коомчулуктар орун алган жерлерде ошо ой эркиндигинин аркасынан бири-бирине керектүү, бардыгынын тең эркиндигин коргоп берген эрежелер орнотулат. Анан алар сабыр коомчулуктарды орнотот экен. Биз ошол сабыр коомчулуктарды көрүп жүрөбүз, таң калып жүрөбүз. Менин эң таң калган жерлеримдин үчөө бар. Биринчиси бул жапондор. 1000 деген жерлерлер тар жерде басып баратышса дагы бири-бирине эч бир чыканактары тийбей кетип баратат. Анан эгерде кокусунан сиз баратып, сизге бирөөнүн чыканагы тийсе, алдын ала билиңиз, ал кыргыз. Биз ушинтип тамашалачубуз бири-бирибизди. Анткени жапондор бизге тийбейт. Биз аларды тийебиз да, анан алар бизден кечирим сурайт. Анан 10 күн жүрсөк, алар бизден кечирим эле сурап эле жүрүшөт да. Аларга тийген биз, анткени биз өтө көп баалабайбыз да, бирөөнүн эмесин, акысын өтө көп эсептешпейбиз. Анан кокустан ооба атайлап эмес, бирок тийип кете беребиз. Алар тийгизбейт.
Анан алар кечирим сурайт. Экинчи өлкө бул баягы орустар бизге аябай үйрөткөн да, фальшивая американская улыбка деп. Мен бала чагымда айылдардан көп өсүп чоңойгом. Анан биздин айылдарда тааныбаганы баары бир мен салам айтышат да. Эркек балдар көбүнчө сөзсүз барып туруп колун сунат. Жок дегенде алыстан атчан болсо, алыстан атчан биринчи саламын сунат. Анан баары бир менен учурашып турушат. Америка бул ошо кыргыз айылдардан ошондой баардыгы бири-бирине эме болуп, меймандос болуп, ал жагынан ачык жакшылыктарын маанайын ачып көрсөтүп, анан бирок чоочун кишилердин арасынан кичине тартынып калып. Америкада ошол эле эреже. Бирок алар сөз менен эмес, аны үн менен башкалардын тынчын албайт, алар жылмаюусу менен ошол эле учурашуусу, жакшылыкты каалоо, сен менден коркпо, мен сенден коркпойм дегенде ошол эле месседж. Экөөбүз өтүп баратабыз, кайчылашып, сен менден коркпо, мен сенден коркпойм. Жакшылык каалайлы бирибизге. Бирок оон эме үн менен эч кимдин тынчын албай эле, мимика менен, жылмаюу менен. Анан кээде ал мимикасы, ал жылмайып атабы, же жылмайылбай эле, бирок ошол месседжди берип атабы. Айырмасы эмне? Биз болсо сөзсүз, ооба бизде кээ бирөө бар ачык маанай жылмайып жүрөт. Мен ошондойлорго көбүрөөк кошулам. Кээ бирөө бар жылмайтыш үчүн сен аябай чоң стендапер болушуң керек да, тиги күлдүрүш үчүн күмөн болуп, күмөн Абылов. Күмөн Абылов болуп беришиң керек да. Анын сөзүн тапмайынча оңой менен күлдүрө албайсың кээ бир кишилерди. Аргандай кишилер болот да. Бирок жылмайып алып сөзсүз түрдө мен ошол кезде тим эле күлкүм келип атат деген маселе эмес. Ал мен сизге жакшылык каалайм, сиздин жакшылыкка каалооңузга ишенем, бири-бирибизден коркпой өтүп кете берели деген учурашуу да. Анан үчүнчү мени таң калтырган бул дүйнө жүзүндө өзгөчө эл чехтер. Эмнеси таң калыштуу? Булар тааныш кишилер болмок түгүр чоочун кишилер мындай көчөлөрдөн өтүп баратып, алар учураша берет, башкаларча элечи, көп учурашат. Анан айырмачылыктары, өзгөчөлүктөр, булар сөзсүз коштошот. Кайсы жерден бир 5 секунд чогуу туруп калышса токтоп. Же болбосо бир подъезд болобу, лифт болобу, мындай бир чатырдын астынан кездешип калган болсо, бирөөнүсү мурда ошол жерден башка багытта басып баратса, калып калган кишиге сөзсүз түрдө насхалыданы деп коштошуп кетет да. Ушу коштошпогон учуру болбойт да. Аябай таң калыштуу. Башында мен ага үйрөтүлгөн эмесмин, биз учурашабыз, бирок коштошпойбуз оңой менен. Аябай эле жакын, аябай башка тар чөйрө болбосо, мындай жерлерден коштошпойбуз. Алар коштошот. Алар учурашат, бирок коштошуу бул милдеттүү түрдө, учурашкандан да көп. Эгерде лифтке кирип келип учурашпай калса, кээде болушу мүмкүн. Бирок лифттен чыгып баратканда сөзсүз түрдө коштошуп кетишет да. Ойлосоңуз, ушундай таң калыштуу. Анан бирок аны эгерде ошол таң калыштуусун ойлонуп бүтүп, анан дагы тереңирээк ойлонуп көрсөң, бул кандай баалуулук. Булар бири-бирине кылган мамилеси, ошондой месседждер, ошондой сигналдар, ошондой кабарлар аркылуу бири-бирине мамилени дагы бекитип, орнотуп, анан булар талкууну көп кылышат да. Анан бир эки талкууга көңүл бурганбыз. Шаарда жашагандар чех тилинде, анан орус тилиндегилер ошо орустун тегерегинде бизди кошуп коюп, казактарды кошуп, белорустарды кошуп, орус чөйрөсүнөн келгендер. Чехтер ошол шаардагы тазалыкты, реттүүлүктү баардыгын эле бийликке табыштап салбай, ал баары биздин акчабыз деп, аны өзүбүз деле кээ бир нерсесин оңдоп койсок болот да деп бири-бири менен талкуулап, ошол реттүүлүктү, тынчтыкты, коопсуздукту кантип коргоп коюшту талкуулап, анан чечимдерди, эрежелерди кармана беришет да. Орус тилдүүлөрдүн талкуусун карасаң,
алар бири менен мен кандай системаны алдадым билесиңерби деп бирөөнүн акысын жегенин жечкендик катары көрүп, мыктылык катары көрүп мактанышат. Ошол эле чектер орнотуп аткан жакшылыкты мен алдап кеттим деп бири-биринин астында мактанышат, анан ошол жөнүндө талкуулашат да. Кайсы жерден кантип алдап кетсе болот деп бири-бири менен үйрөнүп, алардын талкуусу алдоону үйрөнүү. Бирөө жараткан жакшылыкты уратууну алар жеке жечкендик катары көрүшөт. Ошентип бул талкуу жөнүндө жана талкуунун айырмачылыгы жөнүндө жана талкуу кайсы жакшылыктарды, кайсы баалуулуктарды коргошу мүмкүн. Биз өзүбүздүн ошол маданий өзгөчөлүктөрүбүздү, улуттук өзгөчөлүктөрүбүздү эске алганда, эркиндиктин кайсы түрү бизге мындай ыйык болуш керек, кайсы түрү маанилүү, артыкчылыктуу болуш керек? Эркиндиктин улуту жок, дини да жок, расасы да жок, жынысы да жок. Ошон үчүн баардык элдер, керек болсо илимди чектеген элдер деле, диндер деле эң эле мындай радикалдар, фундаменталдуулар. Баары бир акыры барып туруп дүйнөдөгү болуп аткан атаандашууга кээ бирөө ачык көз караш менен, кээ бирөө кыйыр сөз менен сөзсүз түрдө карап турушат. Ошентип дүйнө жүзүн өнүктүргөн, жер планетасын өнүктүргөн бул илим. Нобель лауреаттары эң ардактуу, эң барктууларыбыз. Менин сунушум болот эле, бүгүнкү күндө мен мектептерден TEDx'ти окугандардын санын көбөйтөт элем. TEDx'ти уккандардын. Мен жеке кеңешти сурагандардан баарын айтам. 15 эле мүнөт, бир спич 15 мүнөт. Бирок ал жерде миңдеген спичтер толуп кеткен. Сен күнүнө жок дегенде бир эле спичти 15 мүнөт. Тиш жууп атып, бир спичти угуп кой 15 мүнөт. Эмне дегенде бүгүнкү күндө илим деңгээлиндеги жеке адамга жана коомчулукка керектүү илимий маалыматтардын таркатылышы эң мындай ыңгайлуу жолу TEDx болуп калган. Эртең башкасы пайда болушу мүмкүн, бирок бүгүнчө TEDx. TEDx'ти уккан киши кор болбойт. TEDx'ти уккан киши артта калбайт. TEDx'ти уккан киши ээрчибейт, ээрчитет. Ошон үчүн мен сунушум TEDx'ти угушубуз керек. Анан илим улутка, расага, этникага, паспортко таандык эмес. Илимдин жетишкендиктеринде үлгү көрсөткөндөр бар. Нобель лауреаттары кайсы жерде жашап атышат, кайсы паспорт менен окат кылып жүрүшөт. Ооба, анысы бар. Бирок илим бул бардыгыбызга таандык, колдонобуз десек. Бирок илимди ачыш үчүн алардын катарына кошулууга чексиз мүмкүнчүлүктөрдү биз аракет кылганды жок дегенде бизден артыбыздагы келаткан муундарга ачып беришибиз керек. Ошентип эркиндик болобу, сабырдуулук болобу, секс education болобу, же болбосо эненин мээримдүүлүгү болобу, же болбосо кыргызча адамкерчилик, кыргыздын руху, кыргыздын дөөлөтү деген сөздөрдү көп сүйлөчү болдук. Артыбызды карап, артын караган киши ал астын карай албайт. Жанагы бир элдин бир жакшы сөзү бар. Эгерде сен артыңды карап турсаң, анда сен келечегиңе көчүң менен келечегиңди тиктеп отурасың деп. Бурул деп. Келечекти карамды эскини унутпай эле коюш керек эч качан. Аны музейден сактайсыңбы, китепканадан сактайсыңбы, аны тарыхтан окуйсуңбу, аны эсиңен чыгарба, эстеп жүр, кызыгып жүр. Бирок күнүмдүк жашооңду жана келечегиңди, жаңы жолдорду издеш керек да. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү эстеш керек. Эски жол дагы болбойт, эски там да болбойт. Сакталып калган жалаң Колизей болбосо эле, аны дагы көргөзмө катары колдонушат. Ал жерден иш-чара болбойт, ал көргөзмө гана. Ошентип кайсы нерсе болбосун, ал жаңы нерсе менен жашайбыз. Жаңы нерсе менен жашаган киши кирешелүү, пайдалуу жана башкаларга дагы жакшылыктарын жаратат. Эски менен жашаган киши мейли болсун алар деле, бирок көп учурда алар жаштардын көңүлүн калтырышат.
Мен көп үй бүлөлөрдү көрдүм, көп жерлерден, ошол эле өнүккөн жерлерден дагы, өнүкпөгөн жерлерден дагы эне аталары бала бакырасына өздөрүнүн билгенин таңуулап, анан кичинекей бала бакырасы өсүп чоңойгон сайын туткундан чыккандай качып, кутулуп, анан өздөрүнүн бактысын издеп кетишет экен дагы. Эмне арада же салкын мамиле, же учур мамиле, эң эле жакшысы, же болбосо үзүлгөн мамиле. Ошон үчүн ар бир орто жаштан өтө баштаган эне атага менин кеңешим, бала бакыраңар менен мамилеңерди сууктатып алабыз деп сууктатып алгандан корксоңор, бала бакыраңардын келечегине, алардын мүмкүнчүлүктөрүн коргоп бергенге бала тарапта болгонду үйрөнөлү. Эгерде биз өзүбүздүн билгенибизди таңуулай берсек, біз балага керексиз эски түшүнүктү таңуулап, баланын көңүлүн калтырган аз келесип, кээде артта калтырып кайышыбыз мүмкүн. Баягы илгери мындай чагымда Бакайдын жайыты деген киносун көргөм. Ал жерден чал кибиреген небересин өзүнүн жанында эрмек кылып алып калгысы келет да. Ал өзүнө оюнчук катары алып калгысы келет, эрмек кылып. Ал баланы ойлоп атам деп өзүн өзү алдап, элди алдаганы менен ал баланы ойлоп атыптыр. Ал өзүн ойлоп атат. Өзүнүн көңүлүн өзүнө бир тирүү оюнчук катары көрүп. Бирок акыры адамдык касиети, бул Кыргыздын мурасы, дөөлөтү ушунда да. Канчалык жаңылыш ойлобосун, бирок акылы жетип, адамгерчилиги жетип, аталык мээримдүүлүгү жетип, баланы бала сагынган, бала күткөн жаңылыктарга, тең туштарына окууга жөнөтүүгө макул болуп узатат. Ар бир эне ата ошондой болуш керек да. Баланы өзүнүн эрежеси менен чектебей, баланын издеген жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө эне ата көпчүлүк учурда түшүнбөйт. Түшүнбөсө дагы макул болуп, сен изденип көр, макул, сенин тобокелиң. Мен сени коргоп берейин, сен изденип көр. Бирок сен текшерип изденчи. Деп эле, бирок эч качан аны мен билбейт экенмин, же мага жакпайт, же болбосо биз башкача жашачубуз деп чектебесек, мына ошондо баланын келечеги кеңири болот, бийигирээк болот. Жок, биз эгерде менин тең туштарым бар, ошо аталары өздөрү ийгиликтүү малчы болуп, анан балдарын дагы, эмне кыласың деди шаардыктар, кой союп берчи деп менден жалдырап сурайт. Акчалары меникинен көп, койлору меникинен, акчалары меникинен аз, койлору меникинен аз. Мына менин малым канча, монтип эле жан багасың деп балдарын мал бакканды үйрөтүп, эми мал бала эгерде өзү тандап, өзү сүйүп, ошону аябай ийгиликтүү багып, өзүнүн каалоосу менен багып атса, эң сонунда. Бирок ошо баланын көңүлүнө карабастан тең туштары менен мектепке барам, китепканага барам, бир жерге барам десе, жок, могу жерге отур, китепти эмне кыласың, чилден болуп кеттиң белең деп, телевизордо эмне кыласың, ал шайтан сүйлөп атат аякта деп, бүгүн интернетте өтө көп жамандайбыз. Анан тиги малды каратып коюп, анан ал балдар өмүрлөрү кыска болуп калды. Алар мал менен дагы жан бага албай, алардын өмүрү кыска болуп калды. Анткени дүйнөгө кызыгуусунан таарынычы көп болуп, алардын өмүрү кыска болуп кетти. Ошон үчүн өтүнүч, кеңеш, биз жаңы доордун жаңы талабына көбүрөөк өзүбүздүн эсибизди ачып, анан эгерде биз чектелүү шарттарда өсүп чоңойгон болсок, ошондой боло берет дебей, бизден кийинки муундар башка мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, башкача атаандаштуу болуусуна жол ачып бергенине биз салымыбызды кошушубуз керек. Ал салым ооба аябай оор болот. Эгерде биз ошону биздин бийлигибиз жакшы, керек деп үйрөтүлүп калган болсок, ошол бийликти сүйүү сезимибизди өзгөртүшүбүз керек. Биз балага болгон, аялга болгон, бизден кичүүлөргө болгон бийлигибизди сүйүү, мүмкүн бул деле табигый нерседир, бирок ошол сүйүүнү башкача колдонууга
биздин күчүбүз, эркибиз, акылыбыз жетиш керек бул доордочу. Эгерде биз жок мага баш ийгенди гана сүйөм, мен бийликти гана орнотом деп орното берсек, анда биздин үлгүлөрүбүз көп болуп турбайбы тегеректе. Мына Афганистандыкын кыргыздар намаз окубаганы деле, намаз окуганы деле көпчүлүгү жактырбайт. Аз эле киши жактырышы мүмкүн, көпчүлүгү жактырбайт. Орозо кармагандардын 99% Афганистандын эрежелерин жактырбайт. 1%га толобойбу Афганистандын кээ бир одоно эрежесин жактыргандар, мен билбейм. Жок болуш керек, аз болуш керек. Бар, сөзсүз бар, бирок аз эле болуш керек да, аз эле болуш керек. Анын баары ошо кичинеден башталат да. Анан же биз өзүбүздүн башка бирөөгө таңуулаган бийлигибизди урматтайбыз, коргойбуз жана таңуулайбыз. Же болбосо башкаларга сабыр кылып, алардын чеберчилик генийлигинин ачылыштарынан рахат алабызбы? Бул биздин тандообуз. Акыл эсибиз жетсе. Бул тандообуз. Мисалы, эл аралык мектептерде ошол эле Франкфурт на Майне, Берлин, Токио, Саппоро, Калифорния, Чикаголорду алсаңар, ал жерлерде жаштарына жараша кичинекей чагынан баштап ар бир муун innovation, technology, coding, бүгүнкү заманбап куралдарга, заманбап талантына тиешелүү, эми азыр AI кошулат, деги artificial intelligence, жасалма интеллект кошулат сөзсүз. Ошол нерселерди колдонгондордун чемпионаты ар бирөөнүн жашына жараша. Биздин мектептерден 100дөн бирөө бир конкурс өткөзүп койсо, деп ар бир жашына жараша эмес, мектептен бир жылы бир өткөзүп коюшса, робототехникадан бир жерден барып чогулуп алып өткөзүшүптүр деп баарыбыз аябай кубанып кетип атабыз. Ал нерсе ар бир жашына жараша бардык жерлерде күнүмдүү иш аракет болуш керек эле да. Могу айтылган кодинг болобу, программирование, же болбосо робототехника болобу, innovation technology, artificial intelligence, жасалма интеллект. Бул бүгүнкү күн менен эртеңки күндүн атаандаштуулугуна жол да. Артта калбай кичине астыңкыларды ээрчип кетели деген мүмкүнчүлүктөр. Абдан сонун кеңештерди айттыңыз агай. Бизнес боюнча да бир аз кеп кылсак, бизнес кылууда эмне баалуулуктарды карманасыз? Ушуга эле кошумча Кыргыз концепт компаниясын түзгөндө мисалы кандай максат койдуңуз эле? Негизи эмнени билдирет Кыргыз концепт? Кыргыз концепт деген бул 90-чу жылга жакындап калганда менин жеке оюмда калыптанып келген мындан аркы турмуштун өзгөрүлүшүнө күтүүм жана эңсеген ойлорум жана өзгөрүлүштөргө даярдыгым болгон. Биринчиден, мен СССР мезгилинде коммунисттик идеологиянын ичинде өсүп чоңойгону менен ал жердеги көп нерсеге күмөн санап, анан мындай болбошу керек деген топтолуп калган бир ишеничтерге бир калыптанып калгам да. Анан ошол мезгилде андай болбосо анда башкача кандай болуш керек дегенге мурда эгерде жашыраак кезимде маалыматым жок болсо, ошол гласность перестройка деген мезгилде дүйнөнүн башкача өнүгүп атканына Чыңгыз Айтматов дагы айтып берди. Ал кезде алдыңкы айым элчилерден болуп жүрген Роза Отунбаева дагы жаңылыктар менен келген. Инглиш тилдин дүйнө жүзүндөгү бир элдин тили эмес, ал дүйнөлүк соода тили болуп калганын, анан кийин дүйнөдө башкача жашаган элдердин кандай жол менен кызматташып атканынын кабарлары жете баштаганда, мен көбүрөөк издене баштадым дагы. Менин алгачкы чечимим бүгүнкү күнгө чейин мени коштоп жүрөт. Бул эмне? Кыргыз жерди ачык көз менен тааныш керек. Үйрөтүлгөн жана малды бөлөк деп койсо эле өзүнүн акырын таап барып байлатып берген малдай болбой, кызыл аянтты эле тиги кызыл аянтты эле тандадым, же Ватиканды эле тандадым, же тиги башка бир жерди, анын ордуна башка бир жерди дагы бүгүн жердин чокусу деп таанып алдым деп эле жалаң эле турецкий завтрак жей бербей.
жердин түрлүүлүгүн, мүмкүнчүлүктөрүн тааныш керек кыргыз. Бардык жерлерге тытынып аракет кылып барып таанып келип, ошол кайталанбай эле коеюн, байланыштарын, себеп натыйжа байланыштарын, бүгүнкү күндөгү көргөн натыйжасы эмненин себебинде болду экен деп үйрөнө турган нерселерди көбүрөөк топтош керек. Биринчи ирет жер жүзүн кыдырыш керек дагы, анан өзгөчө эң ийгиликтүү жерлер кайсы, эмнеге, бизден дагы деле жашырылып атат кайсы жер ийгиликтүү экен. Аны биз бузукулар деп жамандамайбыз бар. Теги орус пропагандасын кайталапчы. Ал жерлер ошо орустар эмнеге атаандаштуулукту уттурган үчүн аларды жамандайт. Ал жерлер тазалыгы боюнча, жетишкендиги боюнча, анан орустардын өздөрүнүн акылдуу, билимдүү орустардын ошол жерге качып аткандардын саны менен уттуруп атышат да. Ал акыры барып туруп эле батыштын борборлору бул дүйнө жүзүнүн борборлору болуп калган. Бүгүнкү күндө эгерде сиз мага жер планетасында кайсы өлкөнүн борбору кайсы жерде десеңиз, аны көп окуучулар деле билет. Жапондун борбору Токио экенин, Кытайдын борбору Бейжин экенин. Бирок жер жүзүнүн борбору болуп калды деген жерлерди тааныйсызбы десеңиз, мүмкүн талаш, мүмкүн талкуу жарата турган факт болор. Бирок мен айтып бере турган мисалым бар. Бул Таймс-сквер. Жер жүзүндө, жер планетасында акыркы кеминде 50 жылдан бери бардык расалардын, этникалардын, диндердин, теги жендердин, жаштардын түрлүүлүгүнө карабастан кайсы жерге эркин барып кездешишет. Мындай туруп ошол жерден 5 саат туруп, анан 5 саат туруп анан ошол түрлүү жерлерден келген түрлүүлүгүн эсептесеңиз, андай атаандаша турган жер таппайсыз. Ватиканга өзгөчөлүк бар, бардык билимдүүлөр барат. Меккеге мусулмандар барат. Түрк завтракты жегени ошо түрктөрдөн ары тааны электер ошояга барышат. Анталиянын жакшылыгын көрүп калалы деп. Москваны эң багышы, мен Москвага барбай алганыма 20 жылга жакында барат. 15 жыл болуп калды. Ал баягы орус пропагандасына дагы деле ишене бергендер ошо Кызыл Аянтка бара беришет экен, башкалар барбай калган айка. Ошентип жерде адамдардын алданган же ишенген же болосо бир тараптуу болуп калгандардын тандаган жерлери бар. Бирок ошолордун бардыгынын өкүлдөрү келип туруп эле кездешкен жери бул жер планетасындагы Таймс-сквер, Нью-Йорк шаарындагы. Эсептесе болот, текшерсе болот, далилдесе болот. Мен ушу абдан ошол өзүм далилдебесем да, мен бирөө далилдеп берсе өзүм салымымды кошот элем. Анткени ал белгилүү нерсе дейт, obvious деп коет. Даана деген, даана ачыкталып калган, ачык белгилүү эле нерсе. Бирок биздин элибизде көп ошол нерселер айтылбайт, таанылбайт, түшүндүрүлбөйт да. Биздин элибиздин ошол жерлердин баркын, жерлердин айырмачылыгын жана эмнеге ал айырмачылык ошол кишилерге керек жана анын пайдасын кандайча таап атышат. Оокатына кантип керек деп атат, ошону үйрөнсөк болот эле. Бул бир жагы, кыргыз концептин. Экинчи жагы, биз СССР мезгилинде туюк болчубуз, secret zone. Биз бекитилген, бизди жана Кытай менен тирешип турган мезгилдин аркасынан дегиле республикалар колдон чыгып кетпесин деп өтө көп башкалар менен мамиле түзгөнгө шарты болгон эмес. Өзгөчө кыргыздардыкы. Ошентип биз бекитилген, жабылган секрет деген шылтоосу менен аябай эме жабык жерлик. Эгерде эгемендигибиз болсо, анда биз ачылалы, жер жүзүнүн бардык жерлеринен конок күтөлү. Жалгыз гана мурдакы тааныган коноктор эмес, жалгыз гана бизди колонияга айландырган орустар эмес, бүт дүйнөнүн конокторун күтүп алалы. Биз аларга өзүбүздүн кыргыздын жакшы өзүбүз баалаган кыргызчылыгыбызды таанытып көрөлү дагы, анан алардын дагы бизге болгон мамилесин үйрөнөлү, анан алар менен кызматташкандын аркасынан биз ошол куюлуп, эгерде алардан бизге куюлуп турса кишилер, биз аларга кыдырып жетишип турсак, мына ошол адамдардын куюлушкан
көпүрөлөрү элибизге жерибизге жаңы бакубатчылыкты алып келет деп ишенгем. Ошонун аркасынан мен ишти баштагам. Кыргыз концерттин негизги максаты ошентип башталган. Бүгүнкү күнгө чейин ошол эле ойдомун. Мен акыры барып туруп бизди жер жүзүндөгү бүт өлкөлөр визасыз киргизгенге ишенишсе, мына ошондо биздин баркыбыз, жечкендигибиз, милдетибиз аткарылды деп эсептесек болот. Бүгүнкү күндө биз жер жүзүндөгү 25%-тын 25-30%-тын эле жерлерине текшерүүсүз кире алабыз. Мен кире алам. Мени баса Түндүк Корея киргизбей коюшу мүмкүн. Түркменистанга бир жолу киргизбей коюшкан, а башка өлкөлөрдүн бардыгы киргизет. Эң чоң башкалар корккон Европа, Канада, Америкаларды, Канадага мына виза күтүп атам, Жапонго визаны чексиз такай алчумун. Европко узак мөөнөткө алгам, мультивиза деп коет, Американыкы деле ошондой. Иш кылып мен өзүмөн өзүм коркпойм, мага ишенич бар деп визаларын алып эркин кыдырып жүрөм. Бирок ар бир кыргызга ошондой ишенимдер ыйгарылса деген күтүүм бар. Жана керек болсо текшерүүсүз, визасыз кыдырсак. Бирок ал үчүн биз ошол ишенимди акташыбыз керек. Биз көп аракет кылып, кыргыз башкаларга коркунуч эмес, кыргыз паспортун алган киши жапондорго окшоп күтүлгөн, Сингапур, жапондор күтүлгөн конок катары, үлгү көтөргөн, үлгү көрсөткөн, өзүнүн ордунда турган жеринде мен келгенден таза болуп калыш керек менин артыман деген жапондордой болушубуз керек да биз. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биз андай эмеспиз, биз айырмаланабыз. Биз көп кишилерди чочутабыз. Биз баягы кызыктуу YouTube'да жүрөт бир маалымат. Чек арадан, башка өлкөнүн чек арасынан кыргыздар келатса, Кыргызстан деп турду, анан колбаса деп турду. Андыгени кыргыздар эмне менен таанылат экен чек арачыларга, баягы чучуктарын ташый берет экен да. Чучуктарын ташый берип, мейли саңган оокатын ташыса бири-бирине, өзүнө, туугандарына мейли, бирок эрежени дагы жакшылап окуп коюш керек да, анан эреже менен эсептешиш керек да, анан эрежеде эт киргизбеш керек деп турса, аны билмексен болуп же билбей же атайлап эле катып бирдеме кылып эле алдап кетем деп эле өзүнүн элинен жеринен алдап жүрүп көнгөн, алдап кетем, эчтеке болот, көрбөй калат, билбей калат деп аны ташыйбыз деп элдин баарына баркыбыз бүгүн ошо чучук менен таанылат экен да. Эми кыргыз ойлойт, мен баркым бар деп калпагым кийет. Калпак дегени колбаса деп. Сен мүмкүн баркың бардыр, бирок азырча мен сенин колбасаңды текшерем. Ошон үчүн баркты салмакташыбыз керек, биз күмөн санашыбыз керек, биз барктуу болуп атабызбы? Биз өзүбүздү өзүбүз эле мактап, өзүбүзчө эле бир кайф болуп атабызбы? Же башкаларга биз кандай таанылып атабыз? Алар мүмкүн бизге жылмайып атканы бул сабырдуулугудур. Алардын баркы күмөн санаганын билгизбей сабырдуу болуп жылмайып коюп атканы. А бирок биз эмне менен таанылып атабыз? Ошол иш кылып биздин паспортубуз деле азыр көпчүлүк учурда мен кыдырып жүргөндө чочулачу болдум. Мурдакы жылдарга караганда азыр чочулай турган себеп көбөйүп кетти. Анткени 1000 деген паспортуңар сатылып кетти. Анан бизге баары бир дейт, артында кыргыз турабы, орус турабы, кыргыз паспортун кармаган киши бизге бул күмөн саноо жана ашыкча текшерүүгө жумшап атасыңар депчи. Силер ушунчалык көп паспорт сатылып кеттир, анын арасында подсанкционный же болбосо жана криминальныйлар дагы. Ошон үчүн биз силердин паспортту мурдакка караганда эки эсе этияттап текшеришибиз керек деп ачык эле түшүндүрүп беришет. Бул кыргыз паспортпу? Этият болушубуз керек, сиз бизди көбүрөөк жумушка жумшап койдуңар деп. Ошон үчүн биздин баркыбызды күмөн санашыбыз керек, биз дардаңдай бербей эле, ашыкча кылып мактана бербей. Кепти аяктап жатып кыскача эле жооп берсеңиз болот. Эркин элдин, эркин адамдын 3 артыкчылыгы. Биз макулдаштык, эркин адам деген бул башкаларга жана нарцисс, психопат, зордук зомбулук көрсөткөн киши эмес.
Ошондуктан эркин болгон киши бирок башканын эркиндигин тааныган, өзүнүн эркиндигин урматтаган киши ал башка кишинин дагы эркиндигинин чегин тааный билет. Аябай билимдүү жана маданияттуу, эркиндик жөнүндө түшүнүгү бийик деңгээлдеги кишилер, алар сөзсүз башкалар менен аябай бийик деңгээлде эсептешишет. Бул биринчи артыкчылык. Ал кишиден башка кишилерге зыян болмок түгүл, ал киши эркиндигине ээ болгон, чындап эркиндигине басмырланган киши эмес, коркутулган киши эмес, өзүнүн эркиндигин түшүнүп, урматтап, ошону менен жашаган киши ал башка кишинин эркиндигин коргогонго ыктыярчылыгы бар. Бул эң бийик артыкчылыгы. Экинчи артыкчылыгы, коркуу сезим кайсы бир иреттүүлүктү, кайсы бир иштин аткарылышын кыска мөөнөттө аз деңгээлде аныктайт. Бирок жеке адамдын мүнөзүндө дагы коомчулуктун Индия болобу, Мумбай болобу, тетиги Афганистан болобу, Иран болобу, Кытай болобу, Корея болобу, Европа, Америка болобу, көп жерлерден байкалган жана далилденген нерсе. Эркиндиги кененирээк киши көп нерсени башкаларга жагымдуу жасайт жана жаратат. Мына Өзбекстанда байлыгына карабастан биздикинен аз нерсе жаралып калган, дагы деле кууп жете элек алар. Чоң заводдор курулуп атат деп макташат, аны этиятташ керек, аны күмөн санаш керек. Бирок момундай жеке адамдарга, кишилерге керектүү нерселер дагы деле артта, Ташкентте, Өзбекстанда. Эмнеге? Анткени адамдардын коркуу сезими ошол жаратмандыгын тискиндеп койгон. Кыргыздар бир кезде эркинирээк жашап калып, ар бир жаш бала, ар бир кыздар, ар бир айылдыктар өзүнүн күчүн, өзүнө керектүү оокат жаратып атып, башкаларга жакшылыктарды жаратып койду. Ошентип бизде ал жакшылыктар көбөйүп кетти, түрлүүлүгү менен дагы ашып кетти. Бул экинчи нерсе, жаратмандыгы. Үчүнчүсү, генофондко болгон таасири. Коркуу сезим бул тукум куучулукка жугат. Коркуу сезими бул стресстен биринчи эле тукумга таасир этиши мүмкүн, же болбосо топтолуп келип, көп тукумдун аркасынан бул мүнөз болуп калышы мүмкүн. Бул ошол тукумдун мүнөзү болуп калышы мүмкүн. Анан Кудай сактасын, улуттукта мүнөз болуп калышы мүмкүн. Аны эми генетиктер менен дагы алардын да акылын угуп көрсөк болот, бирок мен божомолду айттым. Ошентип коркуу сезими, коркутуу сезими, коркуу сезими бул тукум куучулукка, генофондко дагы таасири тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн эгерде намыстуумун деген кыргыз ар тараптуу ойлонуп, тукум куучулугун, генетикасын, генофондун, улутунун намысын, касиеттерин алдын ала илимдин негизинде текшерип койсок, зыяны тийбейт. Анан эгерде мен жаңылсам, мен эле жаңылайын. Бирок эгерде улутубуз толук бойдон жаңылып калса, анан кийин коркоктордун улуту болуп калбайлы бир күнү дардаңдап жүрүп. Калп эле, калп жалган эмнени издеп, жалган көөдөнүбүз менен мүмкүн чоң нерселерди уттуруп аткандырбыз, аймакта дагы, жер планетасында дагы. Ачык көз менен, ачык маанай менен, ачык эс тутум менен салыштырып көрөлү. Биз дүйнөнү тааныйлы, чектелип алып эле мактана бербей. Абдан сонун нерселерди айттыңыз. Эркин ой жүгүрткөн адамдар көбөйсүн. Сизге рахмат. Сиздерге рахмат. Урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, бизде бүгүн конокто ишкер, инвестор, Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү Эмиль Үмөталиев болду. Менин аты жөнүм Бахар Хакимова. Саламатта туруңуз.